14-бөлүм. Пасах жана ачыткысыз нан майрамына 2 күн калган эле. Башкы ыйык кызмат кылуучулар менен мыйзам окутуучулар Ыйсаны куулук менен кармап алуунун, өлтүрүүнүн жолун издеп жатышты. Бирок алар майрам күндөрү болбойт, болбосо эл арасында козголоң чыгып кетет деп сүйлөшүштү. Ыйса Битанияда Пес оорулуу Шимондун үйүндө дасторкондо отурганда, айны кидишке куюлган кымбат баалуу нарттан жасалган жыпар-жыттуу таза май алып бир аял келди. Ал идиштин оозун сындырып, майды Ыйсанын башына куйду. Ошондо кээ бирөөлөр ачууланышып, өз ара жыпар-жыттуу майды мынча ысырап кылуунун эмне кереги бар эле? Аны 300дөн ашык динарийге сатып, жакырларга таратып берсе болмок да, дешти. Ошентип алар аялга нааразы болушту. Бирок Ыйса аларга мындай деди: аны жайына койгула. Эмнеге аны оңтойсуздандырып жатасыңар? Ал мен үчүн жакшы иш кылды. Анткени жакырлар ар дайым жаныңарда болот. Аларга каалаган убагыңарда жакшылык кыла аласыңар. Мен болсо силер менен дайым эле боло бербейм. Бул аял колунан келгенин кылды. Мени көргө коюуга даярдаш үчүн алдын ала денемди майлады. Силерге чындыкты айтып коеюн, бул жакшы кабар дүйнөнүн кайсы гана жеринде таратылбасын, бул аял эске алынып, анын кылганы жөнүндө да айтылат. 12 шакирттин бири Жүйүт Искариот Ыйсаны кармап берүү үчүн башкы ыйык кызмат кылуучуларга барды. Алар болсо муну укканда кубанышып, ага акча берүүнү убада кылышты. Ошондо Жүйүт Ыйсаны алардын колуна салып берүү үчүн ыңгайлуу учурду издей баштады. Ачыткысыз нан майрамынын 1-чи күнүндө Пасах козусу союлганда шакирттери Ыйсага Пасах тамагын кайсы жерде жегиң келет? Биз барып даярдап берели дешти. Ошондо Ыйса 2 шакиртин мындай деп жиберди: шаарга барсаңар, кумура менен суу көтөрүп бара жаткан адамга жолугасыңар. Анын артынан ээрчип, ал кайсы үйгө кирсе, ошол үйгө киргиле да, ошол үйдүн ээсине: устат, сенден шакирттерим менен Пасах тамагын жей турган бөлмө кайсы деп сурап жатат дегиле. Ошондо ал силерге төшөнчүлөр төшөлүп даярдалган үстүңкү кабаттагы чоң бөлмөнү көрсөтөт. Анын шакирттери жолго чыгып шаарга келишкенде, бардыгы Ыйса айткандай болуп чыкты. Ошентип алар Пасах тамагын даярдашты. Кеч киргенде Ыйса 12 шакирти менен келди. Дасторкондо тамак жеп отурушканда Ыйса аларга: силерге чындыкты айтып коеюн, мени менен бирге тамак жеп отурган араңардагы бирөө мага чыккынчылык кылат деди. Алар бул сөзгө капа болушуп, биринин артынан бири: мен эмеспи деп сурай башташты. Ыйса аларга: ал 12нин бири, ал мени менен бирге табактагы ашка наным малып жатат. Дегинкиси адам уулу жөнүндө ыйык жазууда кандай жазылса, ошондой аткарылып жатат. Бирок адам уулуна чыккынчылык кылган адамга кайгы, ал адам төрөлбөй эле койсо жакшы болмок деп жооп берди. Алар тамак жеп жатканда Ыйса нанды алды да Кудайга ыраазычылык билдирип сындырды. Анан шакирттерине берип: алгыла, жегиле. Бул нан менин денем деди. Чөйчөктү да алып Кудайга ыраазычылык билдирди да аларга берди. Бардыгы ошол чөйчөктөгүдөн ичишти. Ошондо Ыйса аларга: бул көптөр үчүн төгүлүп жаңы келишимди беките турган менин каным. Силерге чындыкты айтып коеюн, Кудайдын падышачылыгында жаңы шарап иче турган күн келгенге чейин мен мындан ары жүзүм ширесинен ичпейм деди. Кудайды даңктап ырдашкандан кийин алар Зайтун тоосуна жөнөштү. Ошондо Ыйса аларга: ушул түнү баарыңар менден шектенесиңер. Анткени ыйык жазууда: койчуну жок кылам, ошондо койлор туш-тушка чачырап кетет деп жазылган. Бирок мен тирилгенден кийин силерди Галилеядан тосуп алам деди. Ошондо Петр Ыйсага: бардыгы шектенишсе да мен шектенбейм деди. Ыйса ага: сага чындыкты айтып коеюн, бүгүн ушул түнү короз 2 жолу кыйкырганга чейин сен менден 3 жолу баш тартасың деди. Бирок ал ого өтөргүчөп: сени менен бирге өлүшүм керек болсо да мен сенден баш тартпайм деди. Ушундай сөздөрдү башка шакирттер да айтышты. Алар Гетсемани деген жерге келишти. Ошондо Ыйса шакирттерине: мен сыйынып келгенче силер бул жерде отуруп тургула деди да Петрди, Жакыпты, Жаканды ала кетти. Анын тынчы кетип, жаны кыйнала баштады. Анан аларга: жаным аябай кейип турат, бул жерде калгыла да сергек болгула деди. Өзү четкерээк барып, жүз төмөндөп жыгылды да мындай деп сыйына баштады: эгерде мүмкүн болсо, ушул саат менден кыя өтүп кетсинчи. Анан мындай деп сыйынды: ата, сенин колуңдан келбеген нерсе жок. Бул чөйчөктү менден кыя өткөрүп жиберчи. Бирок мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун. Ал шакирттерине кайтып келгенде алардын уктап жатканын көрүп, Петрге: Шимон, уктап жатасыңбы? 1 саат сергек боло алган жоксуңбу? Азгырылып кетпес үчүн сергек болгула, сыйынгыла, рух сергек, дене алсыз деди. Анан дагы четкерээк барып, ошол эле сөздөрдү айтып сыйынды.
Ал кайтып келгенде алардын кайрадан уктап калганын көрдү. Анткени аларды уйку басып жаткан эле. Алар Ыйсага эмне деп жооп беришерин билишкен жок. Үчүнчү жолу келгенде Ыйса аларга: "Силер дагы эле уктап эс алып жатасыңарбы? Убакыт сааты келди. Мына адам уулу күнөөкөрлөрдүн колуна салынып берилет. Тургула, кеттик. Мына мага чыккынчылык кылуучу жакындап калды" деди. Ыйса муну айтып бүтө электе 12-нин бири жүйүт жана кылыч союл көтөргөн бир топ адам келип калды. Аларды башкы ыйык кызмат кылуучулар, мыйзам окутуучулар жана аксакалдар жиберишкен эле. Ыйсага чыккынчылык кылуучуларга: "Мен ким дөпсөм, ал ошол. Аны кармап, сактык менен алып кеткиле" деген эле. Жүйүткелер менен Ыйсанын жанына барып: "Устат, устат" деп аны өптү. Ошондо алар аны кармап алышты. Ыйсанын жанында тургандардын бири кылычын сууруп чыгып, башкы ыйык кызмат кылуучунун кулунун бир кулагын шылый чапты. Ыйса аларга: "Мени кармаш үчүн каракчыны кармачудай болуп, кылыч, союл алып чыктыңарбы? Күн сайын ибадатканада элди окутуп, силер менен болгонумда мени кармаган жок элеңер. Бирок Кудай сөзү орундалууга тийиш" деди. Ошондо шакирттеринин баары Ыйсаны таштап качып кетишти. Жылаңач денесине жабуу жамынган бир жаш жигит Ыйсанын артынан ээрчип бара жатты. Ал жигитти аскерлер кармап алышканда, ал үстүндөгү жабуусун таштай салып, жылаңач бойдон качып кетти. Ыйсаны башкы ыйык кызмат кылуучунун алдына алып келишти. Баардык ыйык кызмат кылуучулар, аксакалдар жана мыйзам окутуучулар анын жанына чогулушту. Петр аны алыстан ээрчип, ыйык кызмат кылуучунун короосуна кирди. Ал жерде сакчылар менен бирге отуруп отко жылынды. Башкы ыйык кызмат кылуучулар менен Синедриондогулардын баары Ыйсага өлүм жазасын өкүм кылуу үчүн жалган күбөлөндүрүү издешти. Бирок таба алышкан жок. Анткени көп адамдар ага каршы жалган күбөлөндүрүшсө да, ал күбөлөндүрүүлөр бири-бирине карама каршы эле. Кээ бирөөлөр орундарынан туруп ага каршы мындай деп жалган күбөлөндүрүштү: "Биз анын кол менен салынган бул ибадаткананы бузуп, 3 күндүн ичинде кол менен салынбаган башка ибадаткана тургузам деген укканбыз." Бирок алардын мындай күбөлөндүрүүлөрү да бири-бирине дал келген жок. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу ортого чыгып Ыйсадан: "Сен эмне такыр жооп бербейсиң? Сага каршы булар эмне деп күбөлөндүрүп жатышат?" деп сурады. Бирок Ыйса унчуккан жок. Эч кандай жооп да берген жок. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу Ыйсага дагы мындай суроо берди: "Даңктуу Кудайдын уулу, Машаяк сенсиңби?" "Менмин. Силер адам уулунун кудуреттүү Кудайдын оң жагында отурганын жана асмандагы булуттар үстүндө келе жатканын көрөсүңөр" деп жооп берди Ыйса. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу өзүнүн кийимин айрып жиберип: "Бизге дагы кандай күбөлөр керек? Кудайга акарат келтиргенин өзүңөр уктуңар. Силер буга эмне дейсиңер?" деди. Алардын баары Ыйсаны өлүм жазасына татыктуу деп чечишти. Кээ бирөөлөр ага түкүрө башташты. Анын көзүн таңып коюп сабап: "Кана, пайгамбарчылык кылчы" дешти. Сакчылар да аны жаакка чапкылашты. Петр ылдыйкы короодо турганда, башкы ыйык кызмат кылуучунун күңдөрүнүн бири келди. Ал отко жылынып отурган Петрди көрүп тигиле карап: "Сен да Назареттик Ыйса менен чогуу жүрбөдүң беле?" деди. Бирок ал: "Сен эмнени айтып жатканыңды билбейм, түшүнгөн да жокмун" деп танып койду. Анан ал сырткы короого чыкты. Ошондо короз кыйкырды. Петрди кайрадан көргөн күң өзүнүн жанында тургандарга: "Бул да ошолордон" деп айта баштады. Ал болсо дагы танып койду. Ошол жерде тургандар бир аздан кийин Петрге кайрадан: "Сен чын эле ошолордонсуң, анткени сен Галилеялыксың да" дешти. Петр болсо аябай карганып: "Силер айтып жаткан адамды мен тааныбайм" деди. Ошондо короз экинчи жолу кыйкырды. Петр Ыйсанын короз 2 жолу кыйкырганга чейин "Сен менден 3 жолу баш тартасың" деп айткан сөзүн эстеп ыйлай баштады.